Смартфон англис тилинен акылдуу телефон болуп которулат. Алардын кошумча функциялары көп болуп, капчыкка салып жүрүүгө өтө ыңгайлуу. Туура, жөнөкөй телефондун деле ар дайым калькулятор, календар сыяктуу функциялары иштейт. Ал эми смартфондо биз билген жана биле элек функциялары жыш жайгашып, экраны да көлөмдүү болот. Бирок жыл өткөн сайын өзгөчө телефондор пайда болуп, алардын программасы татаалдашып барат. Мындай телефондор смартфон терминине ээ болушкан. Алгачкы смартфонду 1990-жылы Америкада Саймон компаниясы чыгарат. Анын түзүлүшү үй телефонуна окшош, бирок эч кандай зымы жок жана бир нече кошумча программалары бар эле. Аны ошол кезде чөнтөк компьютери деп аташкан. 1994-жылы бул аппарат сатыкка чыгып, баштапкы баасы $900 түзгөн. Саймондун электрондук почта аркылуу кат алышуу, факс жөнөтүп кабыл алуу жана бир нече оюндарды ойноочу функциялар иштеген. Бирок экраны сенсордук болгону менен салмагы 1 килограммды түзүп, көтөрүп жүрүүгө ыңгайсыздык жараткан. — 1996-жылдын август айында биринчи жолу ийгиликтүү смартфон чыкты. Бул Nokia 9000 модели болчу. Ал сыртынан жөнөкөй көрүнүп, кадимки зымы жок үй телефонун эске салат. Бирок Nokia 9000 модели өзгөчө түзүлүшкө ээ болуп, бир эле убакта сенсордук телефонго айлана алган. Ал эми салмагы 397 грамм эле. Анын жалгыз кемчилдиги эске тутуучу картасы болгон эмес. 1997-жылы Haiteo компаниясы HTC смартфонун чыгарат. Ага мүмкүн болушунча компьютердун функциясын кичирейтип кошууга аракет кылышкан. 1998-жылдан баштап Nokia, Ericsson жана Motorola үлгүсүндөгү смартфондор пайда болду. Ал эми 2000-жылдан тарта смартфондор элдин капчыгына көлөмү жагынан гана эмес, акча жагынан да ыңгайлуу болуп чыгарыла баштаган. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.